Кыргызстандын керемет жайлоолору. Кыргыз эли эзелтеден көчмөндү калк болгондуктан мал киндиктүү жайыттарды, керемет жайлоолорду көчүп конуп жайлап келишкен. Ал үчүн албетте абасы салкын, суусу таза, чөбү жагымдуу жана сиңимдүү, мал кармоого ылайыкташкан түздүү, ошондой эле тиричилик кылууга ыңгайлуу касиеттүү кооз жерлерди тандашкан. Азыркы күндө эл туруктуу отурукташып жашап калганы менен айыл жергесиндеги жергиликтүү элдер жыл сайын жайкы мезгилде ак ичип, мал жанына көз салып, жана кышкыга катык даярдап алуу, эс алуу же болбосо бизнес кылуу максатында жайлоого чыгып келишет. Акча табууну каалагандар кымыз, бээнин сүтүн, айран, курут жана башка табигый азык-түлүктөрүн сатып пайда көрүшөт. Кыргызстандын айтылуу керемет жайлоолорунун айрымдары тууралуу баяндап беребиз. Нарын облусундагы Даңазаалуу жайлоо Сөңкөл жайлоосу. Бул жерлерде илгертен бери Кыргыздын 4 түлүк малы жайылып келген. Жайкысын эл көлдү жээктей көчүп келет да, үй бүлөлөрү менен жай бою боз үйлөрдө жашашат. Жайлоону Жумгал, Кочкор жана Актала райондорунун эли жайлашат. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги, райондук жана облустук маанидеги иш-чаралар өткөрүлүп турат. Кийинки жайлоо Арпа жайлоосу. Арпа жайлоосу Ички Теңир тоонун түштүк батышындагы бийик тоолуу жайлоо. Түштүк батышынан Фергана, түштүгүнөн Торгарт кырка тоолору, чыгышынан Ат башы кырка тоосу жана түндүк чыгышынан Орток тоо жана түндүгүнөн Жаман тоо менен чектешет. Узундугу 60 чакырым, эң жазы жери 32 чакырымды түзөт. Мында негизинен Ак Тала, Ат башы, Нарын райондорунун малы жайылат. Өрөөндүн чыгыш бөлүгү аркылуу Бишкек-Торгарт автомобиль жолу өтөт. Айтылуу Аксай жайлоосу. Аксай жайлоосу Ички Теңир тоодогу бийик тоолуу өрөөн. Ат башы, Жаңжир, Какшал, Көк Кыя тоолору курчап жатат. Өрөөн Кыргызстандагы ири жайлоо жана кыштоо. Нарын, Ат башы, Актала районунан мал жайылат. Малчылардын тейлөөчү маданий борбор уюштурулган. Өрөөндөн авто жолу өтөт. Кымызы менен таанымал Суусамыр жайлоосу. Чүйдүн жана Суусамырдын малчылары жайлашат. Бул касиеттүү жайлоону жердегиндер жылкы кармоого көбүрөөк артыкчылык беришет. Себеби бул өрөөн Ош-Бишкек унаа жолунун боюнда жайгашкандыктан соода-садык жакшы өнүккөн. Бул жерде курут, май, сүзмө, чөбөгө, кымыз, бээнин сүтү жана башка сүт азыктарын өткөрүп, бизнес кылуу менен кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүп беришкен. Мындан тышкары эс алуучуларды кабыл алып, туристтик багытта иш алып барган ишкерлер да арбын.